Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мусулбай Кадырбек жети доллар программабыз ынтымак кыймылдын мүчөсүмүн. Эгерде ушул бийликке адамдар, түз адамдар келгенде, элин жерим деген адамдар келгенде, азыркыдай ушул жерге отуруп биз эл ынтымагында түзбөйт элек да. Анткени улам келген 6-чы жолу элдин бүтүнчү отурушат. 6-чы жолу. Айрыкча ошол Акаевден кийин 5-чи жылы эл аябай үмүттөндү элек. Эми мына жумушсуз болот, эми үй-бүлөбүздү багабыз, эми болобуз дегенде алар мурункудан жаман мамлекеттик талаптанып аягында 100ге жакын адамды өлтүрүшүп, 1000ге жакын адамды жаралатып кетти. Андан кийинки мейли бирөөнү жаңылык экинчисин оңолобузбу десе, экинчисинде келген убактын өкмөт ошончо Кыргызстандын, ошончо өлгөн адамдардын өлүгүнү түгүрүп таштап, андан жаман чоң кылмыш кылышты булар. Өтө чоң кылмыш кылышты. Андан кийин Сокенин кылыгы. Орустардын нерва немеси болуп, Сокен бир эле окуя эпизод менен соттосо, баягы Америкада айткандай бир пожизненный 10 алмакта. Пандемияга келген 8 миллиондон 1 миллиард 200 миллион доллардын жоготуп кеткендиги үчүн башканы айтпай кой турайын. Бир эле эпизод бар. Кайдан акчалар? Канча деген адамды кырып жиберишти. Канча адам? Бул Воронцовка деген эмеден обсервация кылышып, ошол жерден буквально 3-4 айда 398 адам өлдү. Бир эле бул башка окуяны, Гарсидеги окуяны айтпай коюн. Эми ошондон кийин эми убаданы ушундай тоодой кылып келди. Мен эптебеле президент кылып койсоңор мен баарыңар жерге атам. Келери менен, отурар менен реформаларды баштайм. Келери менен кен байлыкты чечем. Келери менен жыргайсыңар, баарыңар самолет минип каласыңар, башта эмес. Деп убада кылып келгенде дайын жокмун. Азыркы бийликтин садыр. 0. Эмнеге мурункудан жаман болду? Мурункудан жаман болду. Ушулардын айынан, ушул бийликтин айынан түштүктө кан төгүлдү. Төгүлмөк эмес, эгерде бар өзбектер менен генпробат карап атпаганда. Генпробат берип аткандан кийин, протокол менен берип аткандан кийин биз күч менен алабыз, күчүнө таяп туруп тажиктер кол салып канча адамды оолуна калды. Ушуга чейин кошунан келип же бирөө сабап атса кантип кармап турасың? Мени ачуум келгенче караганча мен сабап тургандын өзү болбойт да. Бирок чыгарбаңдар приказ берип, аягында ого төгүнгөн менен токтоп калыштылар. Аягында ушу. Ошого чейин жетип, ушуга чейин барышты. Кумтөр маселеси боюнча, азыр кумтөр маселеси боюнча мен эл оозунда сөз болуп атат. Мен өзүм кумтөрдө 6 жыл иштеген администратор, билем аякта эмне болгонун. Дайыма ушундай бир буга президент келген сайын өзгөртөбүз, мурда коп болчу, анан тиги сентара кылмыш болтуруп, азыр да ошоңго ички башкарма өткөзөбүз деп, мурункудан жаман келишимдерге кол коюп Кыргызстанга бир тиен түшпөй калат мындан кийин. Баштапкы калыбынын 50% болсо, аягында азыр налог эле түшөт, калганда түшпөйт. Кумтөр эмне алып кирип атат, эмне алып чыгып атат, эч кимдин укугу жок, бир органдын укугу жок деген текшергенге. Бул күч органдар айтат, күч органдар мамлекеттин коопсуздугун сактайм деп убада бермейт, ант ичкен, ушулардын айынан мамлекет чектен кетип атат. Кан төгүлүп атат. Бир ооз айткан жок, мамлекет коопсуздугу тиги эмени караганда тиги согуш чыккан атат деп. Эл карапайым эле айтат, бояка абайлабаса кан төгүлүп калмай болду, эл тажиктерге басып албай болду деп. Эмнеден тартып калышты? Бул түндүк элинин, ынтымагынан, түндүк элдин күчтүүлүгүнөн 10-жылда, 91-жылда, 10-жылда түндүк элдин элден корккон үчүн өзбектер менен тажиктер колун тартып алды. Болбосо баса албайшак чыркырат. Алар да айтышат, 2 саатта деп өзбектердин разведкасы, 2 саатта биз Ташкөмүргө чейин келебиз деп атышат. 2 саат жетет бизге түштүктү алып коюшканга. Анткени эмеңерде эчтеке жок дейт. Танкаңарды майы жок отурат дейт. Оңуңар ашып кетсе, бир магазинде ашып, бир эки окуп туруп, аны менен эмне кыласыңар деп булмат. Ошолордун разведкасы айткан сөздөрү. Биз мамлекетти жоготуп баратабыз. Ана мамлекет сактайлы, мамлекетти коргоп калалы, мамлекет үчүн тигече тура дегендер. Именно ошо убада берип, мамлекеттин коопсуздугун сактайм убада бергендер. Энимди алайын дегендер, ошолор да камап отурушат, чектен камап отурушат. Мына жакында артып аман келдине. Муну террористти да кармабайт. Экстремистти да, шпионду да кармабайт. Ит менен барышып, түн ичинде барып камап кетишти. Бул биринчи жолу эмес, буга чейин 2017-жылы ошол аман келди артык Кытайдын экспансиясына каршы площадь эл чогултканда бир жумадан кийин камашкан. Анда дагы наркотик кыргызып. 4 ай СИЗОдо жатты дагы 4 айдан кийин октябрь айында далили жок, соттон далилдерге чыгып келген. Наркотик кайдан таптыр десе, айтат, наркотикке тооктун астында жатты, көчкүндө сууруп чыкты ошол жакта, тооктун астына катып коюптур дегенге чейин барышты. Ошонун баары бир провал болду да анан чыгарып ийишкен. Экинчи жолу былтыр революциянын алдында
шайлаудың 17-ші графасында барына қаршымыз деген графаға көлдіктер мен нарықтар бойынша чогулуп ошону каршы эме кылалы. Ошону колдоо анткени бул жерде Матраимовдун командасы келатат, ички иштер бурукудан да катышып келатат. Ошолор токтотуп калалы дегенде мына башаяга 28 өзү деген кеминден кармап кетип, бир сутка жатып, бир суткадан 5 алып калып, анда дагы шаманды кармап, революциянын эмесинен чыккан. Үчүнчү жолу мына дагы ушундай мынча орусча толпесине кармаштырып, ит менен издеп келишип, эгерде шпиондорду мына учургонда отурса, шпиондорду карман керсе, ак үйдө толтура шпиондор бар, агенттер отурушат. Толтура тажикте отуруп, өзбектикте отуруп, жалабашкыларда отуруп. Ошолорду кармагыла ошо ит менен. Азыр какшап атышат. Болгон телевидениеден кармап атат. Биз эле кармадык эле кармадык, кармагандай кармадык. Балекетти кармадык, статьяларын карасам 5-6 статьяны илип койушкан. Деле мындай кармай элек болчубуз тиги Кыргыз Республикасы мамлекет болгону мындай кармай элек болчубуз деп болгон эме боюнча какшап эме кылып атышат. Укмуш кармадык. Ошол Амангелди артык мына өткөндө эл ынтымагы мына Байтек көмбөзүндө болгон ынтымакта şu 600-700 kişinin göz aldığında aytkan bolçu. Biz ошол 30 жылдан бери эле утулуп келатабыз. Эми бир эле жол калды. Бул революция кылалы деген эмес. Көктөрт куалап камайлы деген эмес. Отурган жерине кайра, чыккан жерине кайра алып баралы деген эмес. Болгон айтты. Biz эл ынтымагы менен 40 боз үй болобу, 10 боз үй болобу, 5 боз үй ошолор тигип туруп 3 күн бүт жеп дуандан чакырып келип ошол жерде эл менен сүйлөшүп, 30 жылдан бери булардын жүзүн ачып, чакырып бийликти. Же туура жолго түш, же акырын өзүңө теvar менен башкара албай калып кеткиле деген сунушту айта албай аткан да. Ошол үчүн булардын жүрөгү түшүп калды дагы. Ошол элди чакырып, эл үчүн деге жүрөгү түшүп калды деген кандай адам коркот? Артында кылмыш бар адам коркот. Булардын эгерде жетишкендик болсо, жетишкендигин, кемчилиги болсо, кемчилигин, кылмыш болсо, кылмышын мойнуна салалы деп тиги ошого чакырып аткан. Азыр ушундай беле жолу карап туруп өзү бетине от чыгат, кантип ушунчалыкка барышты. Биринчисинде дагы ошол 7-8 бала бир калмаган 17-жылы. Анда дагы ошол 7-8 арасында бир экөө атайын кирип барышып, наркотиканы грамдап 3-4 жери катышып, анан үйүнөн капты, үйүнөн таптык, үйүнөн кармалдык деген деп кылышкан. Азыр да ошондой кармап атышат. Эгерде наркотика дүйнөдө практикалап этилет, эгерде саясий тиги душманыңды дүйнөдө практикалап этпей наркотика менен кармайт. Бул 20-жылдын аягы 2000 жыл башына чейин өтүп келген. Азыр өтпөйт, эл баары билет. Наркотика менен кармал дегенче бул уже саясий заказ, саясий куугунтук болуп эсептелди. Ошо менен кармаган деп келген. Булардын негизинде дагы жете элекпи? Эмне менен кармашты? Башка шылтоо тапкан жок го эмне менен кармаганда. Кандай кармашты? Убактыңыз келип калды. Убактың келип калды. Ана биз айтат элек, бул нерсе өтө эме болуп турат. Булар дагы так эле Бакиевдин жолуна түшүп алды. Бакиевдин жолуна түшүп алды. Булар өздөрүнүн саясий бетине айткандарды камап, муну мынтип отурса булар Бакиевдерди атканга чейин барышат. Атканга чейин барышат. Мына бул эме боюнча ошол бул мындай айтылган атканда өткөндө Аманбек жолуккан айткан. Булар кумтөрөбүз кен байлык маселеси боюнча айтып чыгалы. Баткен окуясында кимдер күнү Баткенден эр азаматтар келип ама менен жолугуп, жетим балдан жигиттер силер менен жолугуп болгон кандай ким күнөө эле экенин айтып берели деп аткан. Келип барып бериңиз ушуга катар. Кемпирбак боюнча да келишкен. Барган өз көзүңөр менен көрүлүп канча жер кеткен эле. Казино боюнча, казинонун артында кимдер турган ата, кимдин кызыкчылыгы бар бул жерде? Жанагы мамлекеттен бөлүп сатуу. Айтып отур, мамлекет бөлүп сатуу иши керек. Бул тышкы башкарууга алып баратышкан да. Бул ушунун баары тең убагындагы тиги Максим Бакиевдин проекти болчу. Так ошондо өткөзгөн ачкан да. Анан уу коргошун боюнча да, уу коргошун канча адам уулан да, бул таң каласың уу коргошун өзү айтып турбу, аты айтып турбай уу деп турат да. Коргошун албаган уу деп ошону ушундай бир дүйнөгө шылдың болдук да. Позор уят. Анан биз айтат элек, ошо Амангелди ошол ушулардын бетин ачып, ушулардын жүзүн ачып, чоң улуттук жыйын өткөзөлү деп аткан. Ошогон булар жүрөктөрү түшүп калды дагы, ошондон анан жанакынтип аябай шумдукту да шпионду эмени террористти кармагандай кармашып, азыр түндө балдар айтышты, ушул деле андай статьянын бир 100 статьянын мойнуна илип коюп тур деп атат. Эми мындай жерде Кудай таалам айтат, мен зыян кылам деген адам деп күн батыштан күн чыгышка чейинки макулук, мен деген макулук зыян кылам десе кыла албайт дейт.
Мен сақтабайын дегенде ошончо Жумбач Күжаксын макул мен сактап кетти. Көрөбүз бул жерден ким эме болот. Бул айтат элек, азыр бийликке кайрылат элек. Бул мындай карып токтоткула дагы пока кеч болуп калайык да, эл менен чогуу иште, эл менен болсоңор, эл ынтымагы менен болсоңор, балким суроолордун аягына чейин жетерсиңер. Эгерде ушунчалык кылмышка бара берсеңер, мен көзүм жетпейт. Эл бир күн көтөрүлөт дагы бул бийликти да чыгарып таштайт. Экинчи, айтат элек, ушул жанагы образын айтканда жанагы эмеде болуп атат да, Африкада жанагы гепард деген эме бар да, күлүк бир кыйын бир жырткыч бар да, 5-6 күчкө катып коюп, эптеп барып туруп, тиги антилопасын жыгып тиш салгандан шакалдар келип тартып алган сыяктуу болуп атат. Эл эптеп бийлик жыгат, ана шакалдар камчылашып кетип, тегеректеп кетип, тартып кетип атышат да. Ушуну эске алалы. Ынтымак болбосо, ынтымагы дейт. Ынтымакта болсок, биз эч качан биздин ынтымагыбызды билсе, булар да азыр тыйылып туруп иштейт. Аянтча иштейт. Тыйылып коюп, эл чогулуп калып ынтымакта бололу, биз өзүбүздүн саясатты токтотолу деп. Мен айтарым, ынтымакта бололу, ынтымагы болбосо болбойт. Ынтымакты кечирбесек болбойт. Ана талап кылат элем ушул жыйындын атынан, ушул кайрылып, ушул кат жүзүндөгү же телевидение аркылуу жана кабалган балдарды чыгарыш керек, чыгарбаса болбойт. Бүт телевидение, радио аркылуу ар бириңер